Дорожкалар бигер койдур экен. Ошо мен какканда ойдом. Компанияга бекер баягы. Биринчи ушул үйдүн таржымалын айтып кетейин. Толук айтпасам, тескери буруп маалыматты башка жакка буруп туруп анан кийин башкача берип жиберишпесин деп атам да оюмда. Бул үйдү биз 2005-жылы мен саясатка келгиче чейин бизнесте жүргөндө сатып алып, ушул жерге депутат болуп келгенде ушул жерге киргенмин. Ошондон бери биздин ошо жеке менчигибиз. 17-18 жыл болуп калды. Анан биз андан кийин бир 2010го жакын башка жакка көчүп, бул жерди ушул бала бакча кылып ачканбыз. Ошол убактарда Бишкекте бала бакча жетишпей, ушундай катаал болуп аткан мезгилде ачканбыз. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин бала бакча болуп иштеп турат. Анан эми бүгүнкү максатым ушул үйдү үй бүлөбүз менен кеңешип, мамлекеттик ипотекалык компанияга бекер баягы спонсорлук ниет менен өткөрүп берип атабыз. Эмне үчүн? Анткени мамлекеттик ипотекалык компаниянын саясатын биз толук өзгөрттүк. Мурда булар 30%-ын алдын ала берип, анан иштеген жериңде справка алып келип, зарплатың болсо беребиз, жок болсо бербейбиз деген саясат менен жүрүшкөн. Мындайча айтканда баягы банковский системага өтүп алышкан. Биз ал саясатты жок кылып, азыр алдын ала эчтеке төлөбөй туруп эле алса болот деген саясатты жүргүзүп атабыз. Мамлекеттен 5 миллиарддан ашык акча бөлүп бердик. Уставной капиталын 5 миллиарддан ашык, 5,5 миллиардга жеткирип бердик. Жаңы жылдан кийин дагы Кудай буйрса бюджеттен 5 миллиард сом бөлүп бергени турабыз. Бүгүн бирок өзлөрүнүн шотунда акчалары бар, берип баштады. Анан кийин алдын ала 10% төлөш керек деп киргизип алышкан экен. Анткени булар банктар аркылуу иштешип атышат бүгүнкү күндө. Бара-бара биз жаңы жылдан кийин акчаларыбыз пайда болгондон кийин мамлекеттин биз ал 10% дагы жойгонго аракет кылабыз. Бирок бүгүнкү күндө ошол банктар аркылуу иштегенге байланыштуу 10% алдын ала төлөп, анан алып атат. Мен бул акция менен, биз үй бүлөбүздүн ушул жасап аткан акция менен бүткүл кыргызстандыктарды чакырып кетет элем. Колунда бар, патриот, биздин байларыбыз көп, бай жигиттерибиз, кыздарыбыз көп. Ушундай мына Кыргызстандын башына кыйынчылыгы түшкөндө бардыгы ушу кол кабыш кылып, колдон буттан алып, колдоп кетип жүрөт. Бул практика жүзүндө биз көрүп жүрөбүз муну. Анан ошондуктан мен дагы ушул талаалап жүргөн Россияда жүрөт, мисалы Казакстанда жүрөт, басымдуу көпчүлүгү Европа, Америкага чейин кетти. Дүйнөнүн булуң бурчунда жүрөт биздин мигрант кыздарыбыз, балдарыбыз. 80-90% жаштар көбүнчөсү. Эптеп ошол жактан 5-10 жыл иштеп, акча таап келип, анан өз өлкөсүнө келип, ушу Бишкектен квартира алам же айылдан жер алып тамсалам деген балдар бардыгы. Максаты ошол. Мына только ошол максат менен кеткен. Ошондуктан ошолорго баягы доступный жилье деп баягы жеңил алганга биз бардыгына эле мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, ошо мигранттарга дагы, Бишкекте базарда отуруп соода кылган адамдарга дагы, мугалим, врач, кимисине бардыгына ошо кезек менен коюп туруп, баягы живой кезек менен коюп туруп, анан кийин үйлөрдү берели деп атабыз. Мен эмне үчүн мындай акцияны уюштуруп атабыз? Элдер ойлоп калбасын, мамлекеттин күчү жетпей же болбосо ушундай кыйынчылык болуп калып уюштуруп атса керек деп. Жок, андай эмес. Бир 2 жыл, 3 жылдан кийин менин расчетум боюнча, эсебим боюнча 2 жыл, 3 жылдан кийин өзүбүздүн мамлекеттин эле күчү жетет аган. Анткени баягы алдын ала ишенген булактарыбыз бар. Бирок ошо 2 жыл, 3 жылды күтүп отурбастан эле азыртадан ушу элибиздин күчү менен биздин ушул бай, мындай март, патриот кыздар балдарыбыздын күчү менен дагы ушул процессти эртелетип, жылдырып кетели деген максатына. Башка эч кандай бир саясий бир мындай бир немеси жок. Ошондуктан мына мен ушул үйдү берип, ушул акцияны баштап атам. Бүгүн азыр ушу айымга документин тапшырып берем. Өзүңүздөргө өткөрүп алып.
Оппозициячыл адамдарыбыз жок эмес. Анан алар ойлобосун да баягы бирөөнүн менчигине өтөт же болбосо башка бир адамдардын чөнтөгүнө түшөт, чиновниктердин деп. Жок, андай эмес. Биз ар бир берилген баягы мүлктү, мейли квартирабы, мейли офисби же жанагындай акчалай болобу, биз өзүбүз контролго алып турабыз. Мунун баардыгы баягы прозрачный отчетторун берип турушат. Ай сайын, керек болсо жарым жыл сайын, квартал сайын берип турушат. Канча мүлк түштү, канча акчалай түштү, и канча биздин жарандарга үйлөр, квартиралар берилип атат деген. Бардыгы ошонун көзөмөлдөө болот, биздин өкмөттүн көзөмөлүндө. Бирөөлөрдүн оюнда болуп кетпесин, мисалы биздин башчыбыз эле жеп алды, анан же ылдыйлатып койду дегендей сөз болбосун да, аукцион кылып ушундай түшкөн элден түшкөн жардамдарды так анан жанагыдай адрестерине жеткизип бергенге силер болгон күчүңөрдү жумшагыла.